Дегенде эле болуп баратабыз. Кудайдын куттуу күнү адамды селт эткизген окуяга күбө болобуз. Алардын көбүнө эркектер эмес, адамзаттын тукумун уулоочу. Үйдүн куту очогу ээси аялзат жасап жаткандыгы өкүндүрөт. Жакында эле 35 жаштагы Гүлмира аттуу келин болор болбос акча үчүн кичинекей ымыркайды сабап салган. Ошо кайнемдин кызын ургандыгым үчүн. Кайныңыздын кызынын аты ким? Мирана. Канча жашта? 1 жаш 8 ай. 1 жаш 8 ай? Эмнеге аны урдуңуз эле? Төшөккө сийип чөйрөт болчу, анан ошол себептен жиним келип, балдарым дагы сийип чычат, аларга дагы жиним келчү, ошондон. Камерага караңыз. Ошол себептен ургам. Кандай сабак? Кандай сабак? Жерге мындай кол менен анан эме кылгам, дубалды сүздүрткөм. Эмне менен? Кайсы Кол жер менен? менен? Башын дубал. Кичинекей кыздын башы мененби? Ооба. Көп тамак берчим да, ошочу көп ичем деп ыйлачу да, мен ченеп аздан берчим. Ошон үчүн чир жуп атканда жаныма келип, анан суу ичирип койгом. Эмне суу? Чирдин суусун. Тазике суу, муздак суу толтуруп, ошого отургузуп, эшикке чыгарганыңыз чынбы? Ооба. Сиз кылдыңызбы? Ооба. Тиги акча сиңдимдин 1,5 миң төлөсүн квартплатага деп, көмүргө акча керек болуп аткан. Анан квартплатага акча жетпей, ошо сен деле үкөөң ийнең акча берсин, Мирананын атасы деп мен айтып, ошо урушуп кетип, анан ошого жиним келип мен ошентке. 2 балам бар. Өзүңүз ушинтип сабап жүрөсүз? Урам кээде алар. Азыр ымыркай номер 3 балдар ооруканасынын реанимация бөлүмүндө эс учуна келе албай оор абалда аппаратта жаткан маалы. Дарыгерлердин айтымында кыздын баш сөөгү сынып, кан тамырлары жарылган жана мээси чайкалган. Биз автомойкада көбүнкөсү ошол жерде иштейт элек, ошого байланыштуу эле биз кайнагам жетелеп жүргөнүбүздө көргөн. Чогуу апарып, чогуу иштейт элек. Коен ушул тиричилик деп иштеп жүргөнбүз да. Кызымды суудан неме кылып эле кайнагам көрүп отуруп, бул жерде суу кызым суу кармайт экен. Мен аялым бекер эле отурат, 2 баланы карап. Ошо 2 баланын ортосунда мен бир тууганым го, акыры экөөбүз бир тууганбыз. Сен кызың деле чоңоюп калат. Питаниясын апарып берип тур деген да. Анан биз мейли питаниясын апарсак апарып турабыз. Биринчи аялыңыздан сураң, аялыңыз бар, жат бирөө. Ал ынасы апарайлы десек, мейли анда мен кечинде звонок кылып айтам силерге деген. Анан эртең менен звонок кылды кайнагам. Келер макул болду, ал өзү согласен болду деп. Анын апарып берген. 2 миң эч кандай карыз эмес элек, биз мынтип сена коюп караган эмес менин кызымды. Жеңешке айткан эмес, мынча миң бересиң, бербесең мен карабайм деп айткан эмес да мага. Мен айтса мен Кудай үстүндө турат го, мен алдап не кылам? Кызым алып эле кетип калбай элем, акчам жок болсо, мен кызым заставить этип антип таштап не кылам? Ушинтип кордук көрүп. Андан көрө алып эле өзүм караган жакшы эле. Просто бул жерде азыр жеңешке кандай сөздөрдү айтканын теледиден көрүп туруп да таң калдым. Кечинде ишенсеңер, хозяйкасы чыгып мага айтат. Аузуң айнып калган эмеспи? Каякта көмүрдү айтып отурат бул. Мен силер кайнаганга менден карыз эмес, эч кандай. 4 миңди убагында берип жүрөт деп айтты. Кызым ээрчичи эле, бизде ата-энени жаш бала баарын дайыма ээрчий берет да деп биз ошентип эле ойдо кете берет элек да, биз эми аны урган билбейт элек, же сүйлөбөйт эле кызым эми эле тили чыгып келаткан. Папа уруп атат деп айтышты билбейт да. Көрсө буака чейин эле уруп жүргөн экен да, мен азыр эң угуп атам. 23-үндө түшкөн комага. Ошол күндө эле эч нерсени билген эмес, азыр деле бүгүн врачтан сурасак, кичине оозун кыймылдатып калды дейт, колун кичине кыймылдатып калды. Башка эч нерсе результат жок. Башка жылыш андай жакшы эмес. 2 жашка чыга элек Мирананы мыкаачылык менен сабаган аял кармалып, учурда убактылуу кармоочу жайында отурат. 2013-жылдын 25-ноябрында Бишкек шаарынын башкы башкармалыгынын ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 35 жаштагы Гүлмира аттуу айым кармалып келген. Кайнысынын бала кызын багып турганга макулдук алып, жарым айдан бери багып жүргөн экен. Ошондо күбөлөрдүн айтымына караганда ал ошол кызды 1 жаш 8 ай жаштагы кызды сабап, күндө сабап, тамагын асып берип, кандайдыр бир себептер менен ушу дубалга сүзтүрүп, башын сүзтүрүп, акыркы эмеси болсо бул жанакы ошол кичинекей кызды алып туруп жерге полго катуу таштап таштаган. Бүгүнкү күндө үстүнөн тергөөчүлөр жүрүп жатат. Эмне дейли, бейкүнөө байкуш ымыркай тез айыгып кетсе экен деп тилек кылып туралы. Күнөөлүү кандай болсо да жазасын алар.